Ата мекендик журналистиканы эл аралык деңгээлге жеткирүүгө далалат жасап, бүт өмүрүн сүйүктүү кесибине арнаган Султан Жумагулов эми арабызда жок. Аны кесипкөй адам деп атоого себеп көп. Эмгек жолун республикалык басылмаларда баштап, BBC, Азаттык оңдуу эл аралык, ЛТР, КТРК сыяктуу жергиликтүү алдыңкы каналдарда жетекчилик кызматты аркалаган. Медиа эксперт, жазуучу катарында жасаган эмгектери аз эмес. Ал маалымат каражаттарына берген маегинде өпкө оорусуна бала кезинде чалдыгып, жылда ооруканага жатып дарылангандыгын эскерген. Кышта башталган жөтөлүм күчөп отуруп, ала жазда өзүм да апам да уктабай калабыз деп кошумчалаган. Акыры дарыгерлер 4 жылда айыктыра албаган дартты апасы жеке ыкмасы менен 2 кышта айыктырып алган экен. Ташпоор оору 59 жашында кайрадан жабышып, өмүрүнүн акыркы 5-6 айы онкологиялык оору менен күрөшүүгө кетти. Кесиптеши жана жердеши Бактыгүл Чыныбаева анын ооруга моюнсунбаган шайыр сапатын өзгөчө белгилейт. Биздин акыркы жазышкандарыбызды карасам эле ошол менин жазгандарым экен. Тиги Талды суудан алып келген устуканың сайбай дамдуу экен, анан чоң рахмат деп ушундай анан ышыгып мындай аябай камкор эле да. Анан баягы өзүнүн мени негедир журналист катары эмес, ошо карындашы катары көрчү да, анан бирок ошентсе деле мен анын жанын койбой эле бир олуттуу темаларга макала жазып калсам же бир нерсе тартып калсам сурай берчүмүн, эмне кылайын, кандай кылайын деп элечи, анан эч качан баягы кеңешин аячу эмес да. Убактысынын көп бөлүгүн футбол талаасында өткөрүп, сергек жашоого ыктап, келечекке оптимизм менен караган журналист жана сатирик жазуучу Султан Жумагуловдун өлүмү көптөр үчүн күтүүсүз болду. Кыргыз жана кийит, бир курсакка канча кой батат, сөөк кою, тирүүлөрдүн шору сыяктуу бир катар макалалары аркылуу тояштардагы терс көрүнүш, ысырапчылыкты сындап, кайдыгер эмес адам экендигин кадам сайын далилдеп жүрчү. Султан Жумагуловду бирге окуп, чогуу жүргөн досу Султан Раев эскерди. Анан эми Сукемен ушул адамгерчилиги өзгөчө болчу. Ушундай бир досторуна дагы, жолдошторуна дагы эч кимдей көкүрөгү таза, мындай бир өзү ички маданияты, анан интеллектиси бар. Султан Раев досу менен акыркы ирет Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган форумда жолугушкан. Бул өзү спортсмен болчу, футболду дагы аябай жакшы ойнойт эле. Ал мындай дыхалкасы аябай жакшы болчу да. Бирок эми ушул мына акыркы эле кезде болуп калды, бир 4-5 айдын ичинде эле ушундай бир узак ооруп калды. Анан мен жолу 1-2 жолду эске салсак, Султан Жумагулов 1959 жылы Нарын облусунун Атбашыр районунда туулган. 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 2017 жылдан бери Маданият, маалымат жана туризм министрлигин жетектеп келген. Ал онкологиялык оору менен жабыркап, бир канча жолу Туркиядан операция жасаткан. Эртең маркумда акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.